Ардактуу достор, август айы жай айынын эң ыңгайлуу эс алууга айы, андан сырткары жайдын соңку күндөрүндөгү өзүнө камтыйт эмеспи. Демек, бул айда биз жакшынакай эс алып, күн нурунан энергия алууга аракет жасайбыз. Ал эми кечкисин болсо жагымдуу маанайды өзүбүз жаратууга аракет кылышыбыз керек экен. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү башталды. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кош келиңиздер, көгүлтүр экранга жакыныраак отуруңуздар. Андан сырткары, эгерде бизде радио аркылуу угуп жатсаңыз, анда радиоприемниктин да ушун көтөрүңүз. Анткени буюрса, бүгүнкү кечте дагы мыкты маанай сизге камсыз кылып турган кезибиз. Кызматтай Нура Ваданова. Буюрса, бүгүнкү күндө ким конокто болот, а эң башкысы кандай образ менен келди, аны бир аздан соң сиздерге айтып бермекчибиз. Эң башкы эскерте кетчү нерсебиз бар. 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатыңыз. Болгондо дагы саламдарды же коногубузга болгон суроолор, ал эми таанышууларга тыюу салынат, андыктан кечирим сурайлы. Биз болсо бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз, көрүшөбүз. Андыктан айкынга кезекти берели. Жалына арбап менен сені іздеймін, нәзік сезім арнап махаббаттың балынан бір татсам деп едім, кездестірмедім. Жарық берші жаныма, келші жаным, жанып тұршы күнімдей боп әрдайым, жастығымның лала гүлін арнайын. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайым, асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Сыйлауға сен үшін сезімнің лапылдаған жалын күшін, шын жүректен жолығарын тілен. Іздей берем мәңгі саған сенем, арманна қосып. Жарық берші жаныма, келші жаным, жанып тұршы күнімдей боп әрдайым, жастығымның лала гүлін арнайын. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайым, асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Ғашық оты жанған сәттен ақ бізге мәлім olur сезіміңді билеген жұмбақ әрім. Құшағыма басайын, ұшарға тәнім дайын. Асылым, қиратпа ғұмыр мәнін, түн қара сәлі кейпіңде деметеді. Жан сұлуы жаныңа ең керегі, тауды әр асам, бағытымнан жаңылмасам, дара жұп қосылар егер соны қаласам. Жаныма келші жаным, Жаныма келші жаным, жанып тұршы күнімдей боп әрдайым, алтыным асылым. жастығымның лала гүлін арнайын. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайын. Асылым, ғашығым ай, жасырмай ашығым ай. Ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Бар білетін сырымызды. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Ғарыштағы ертегі жеті қат үстінде, мамық жібекті төсек түймені үсті түнде. Бұлдарды қақты, ерінен тіл тәтті, ләззатын сезімге бел нәзігім жұпатты. Бейнеңе көз қарап, өршиді жүрек тағы, бір болып құйылғандай жалғасын сұратады. Сырласып шаш мойын, сүйгенім тұла бойын, жаулайтын жабыт сезім, білгенге ұлы ойын.
5-август күнгө болсо шейшемби Алымет Умар радиосунда жана Пирамида телеканалдарында Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жаткан өчөр жаңыдан гана старт алды десек да жаңылышпайбыз. Бүгүн бизде конокто ким экенин көпчүлүк билбейт, бирок мен билемин. Ал эми тааныштырчу дагы убакыт келди окшойт. Эң башкы образы менен дагы тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү күндүн ден соолук сакчысы, медайымы, дарыгери, кыргыз шоу бизнесинде абдан таанымал Анжелика. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кош келтирсиз, Анжелика. Тез жардам машинасы менен эле келип калдым. Тез жардам. Көрөрмандарга, угармандарга жадыраган майрам тартуулайын деп. Абдан жакшы. Ошондо сиз фельдшер болуп калып атасызбы? Мен медсестра болом го. Медсестра болосуз. Ошентсе дагы, Ошентсе дагы. Жакшы экен. Сиз татынакай, суйкайган медсестра экенсиз, Көпчүлүк азыр кандай десем, бул менин кыялымдагы эң кичинекей кезимден бери кыялданып жүргөн кесибиме жетпей калган кесибим. Ошондуктан бүгүн жеткирсем дагы 2 саат болсо дагы өзүмдү доктор айым катары сезейин деп атайын, ушундай образ менен. Жакшы, бирок ошентсе дагы сиздин жардамыңызга эч ким муктаж болбой эле койсун дейличи. Каршы эмессизби? Каршы эмесмин. Ошондой эле тез жардамда отурган биздин медайымдардын баардыгы эле ушинтип жөн эле жумушка барып, түндөрүндө, майрамдарда, тойлордон эле колу бошобой жүрө берсин. Ошондой болсун. Анан кош келиптирсиз. Кандай мындай даярдык менен келдиңиз? Абдан жакшы даярдык менен келдим. Эң негизгиси, мен ойлойм, бүгүнкү күн абдан кызыктуу күн болуш керек. Ошондой эле баягы эле оюн иретинде эле суроо жооптор менен даярдандыңыз болушунча. Даярдандым, бирок билбейм кандай суроолор келип калышы мүмкүн деп. Кээ бир кезде деген билип турган сурооңо дагы жооп бере албай калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүн утам же жеңилем деп да келген жокмун. Бүгүн абдан кызыктуу оюнду биздин угармандарга, көрөрмандарга болушунча аракет кылып түзүп берейин деп келип отурам. Түшүнүктүү. Демек эң башкысы кызыктуу оюн болот экен да. Буйрса. Буйрса, биз да күтөбүз. Ал эми достор, сиз болсо билдирүүлөрдү узатсаңыз болот. 6100 кыска сандарына СМС каттарды узатыңыз. Анжеликага болгон суроолорду күтөбүз. Андан сырткары бүткүл Кыргызстанга салам узатсаңыз дагы болот. Буйрса бизди Тумар радиосунда угуп, жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында көрсөңүз болот. А телефонубуз болсо 510181. Шаарыбыздын коду 0312. Бир музыкалык чыгарма, андан соң угушалы. Анжелика, биге сиз азыр бардыгын чакырганы калдыңыз. Мен так ушул кийимим менен кулагыма салып алып, жүрөгүңүз тыктыңышат, биргеликте бийлейбиз. Сөзсүз түрдө Анжеликанын аткаруусунда бийле, кабыл алыңыз.
Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. 23:13 Кыргызстанда, ал эми Тумар радиосунда болсо, Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жаткан учур. Эгерде бизди бир гана радио аркылуу угуп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө Пирамида телеканалына которуңуз, анткени бизди түз эфирде эми көрө аласыз. Мына ушундай өзгөчөлүк бул жылы бүгүн бизде конокто Анжелика Медайым. Кутмандуу кеч дагы бир жолу абдан даярдык менен келдим дедиңиз. Эми аны текшерчү да убакыт келди окшойт. Балким. Угармандарыбыз менен оюнду баштайлы, старт берели. Достор, сиз болсо 51 01 81 сандарына байланышка чыгыңыз. Интеллектуалдык шоу таймаш башталды. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угарманыбыз жолдо бара жаткан окшойт. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Алло. Жок, кийинки угарманды кабыл алчу. Кийинки угарманыбызды кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Атым Камал. Кош келиптир. Сиз радио приемниктен алысыраак болуңуз. Же бизди көрүп жатасызбы? Ооба, көрүп жатасыз. Анда үнүн азайтып коюңузчу. Сүйлөшүп алдык. Өзү угуп адашып кетип атабыз. Хамам, кош келиптирсиз. Анжелика менен таанышып алыңыз, учурашып. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кеч. Келиңиз, эми сиз оюнга катышууга келдиңиз да, туурабы? Ооба. Анда эмесе Анжелика сизге биринчи суроо берет. Андан соң эгер сиз ал суроого туура жооп берсеңиз, Анжелика сиз суроо бере аласыз. Түшүнүктүүбү? Кеттик анда. Суроо? Жөнөкөй эле логикалык суроолордон баштайбыз. Элестетип көрүңүз, үйдө 4 кандай десем, 2 ата менен 2 бала сүйлөшүп жатат. Канча адамдын маеги курулуп жатат бул жерде? Түшүнүктүү болуш керек. Убакыт кетти, хамам. Кайталап коеюн дагы бир жолу. 2 ата менен 2 кичинекей бала сүйлөшүп жатат. Кичинекейби, чоңбу, айтор ал аталардын баласы. Канча адамдын маеги ушул жерде курулуп жатат? Башталыш үчүн абдан жеңил суроо экен. Демек, ойлонуңуз. Жөнөкөй эле бардыгы жооп бере ала турган суроо болуш керек. Ооба, 2 ата менен 2 баланын ортосундагы маек. Канча адам? Бул бөлмөдө. 2 адамдын маеги бар. 2 адамбы? Кандайча? 2 ата менен 2 бала сөзсүз түрдө олтурат ушул жерде. Канча адам маек куруп жатат? 4 адам маек куруп. 4 адам деп ойлоп атасызбы? Ушунчалык жөнөкөй суроо деп ойлоп кеттиңиз окшойт. Көпкө чейин эсептеп санадыңыз. Ойлонуңуз, 10 секунд калды. Жооп туура эмес, бирок ошонсо дагы туура жоопту күтөбүз. Кана, акыркы жооп? Жооп жокпу менде. Жооп жокпу. Анда тилекке каршы сиз менен коштошот экенбиз, сак саламатта барыңыз. Туура жоопту айтып коелубу же кийинки угарманга бересизби? Кийинки угарманга бересиз. Кийинки угарман менин оюмча. Оңой эле таап кетет деп ойлойбуз, Саламатсызбы? Чалып туруп эле туура жообун айтат азыр. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, атыңыз? Дагы бир жолу? Назарбек. Назарбек, үндү бийик чыгарыңыз, кош келиптирсиз. Анжелика менен учурашып алсаңыз болот. Кутмандуу кечиңиз менен көрүп жатасызбы же угуп жатасызбы бизди? Жакшы. Түшүнүктүү. Сиз суроонун жообун бергенге даярсызбы? Угуп жатасыз. 2 адам деп ойлоп атасызбы? Ата, 2 бала бар. Чындыгында Ата менен балалары маектешип атат. туура эмес. Жок, дагы ойлонуп көрүңүзчү, убактыңыз бар сиздин? 2 ата, 2 бала. Экиден да? Баласынан да 2, атасынан да 2. Ооба. Ошондо канча адам бул жерде маек куруп жатат? 2 болду. Жок, жакшылап ойлонуңуз. Туура эмес болуп калды. Жок, жообун эч ким билбейт окшойт. Же дагы бирөөнү угуп көрөлүбү? Жок, экөөбүз билип алып жыргап жатат. Бул жакта деп эле ойлотсун. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло. Кутмандуу кеч, атыңыз? Нурзат. Нурзат, кош келиптирсиз. Сиз жоопту билет окшойсуз.
2 bala, 1 ata. Ошондо кандай болуп калды? 3. Азаматсыз. Тескерисинче бирок. 2 ата, 1 бала. 2 ата, 1 бала. Жок, мындайдан караганда 2 бала дагы. Ошондо атасы жана баласы чоң атасына экөө тең балага таргетет. Ооба да, 2 бала, 1 чоң ата. Ооба. Ал эми атасынын атасы дагы ата, баласынын атасы дагы ата болуп калат. Туура. Азаматсыз. Нурзат, азаматсыз. Эми сиздин сурооңузду калай? Ой, радиоприемниктен алыс болуңуз, же телевизордун үнүн азайтып коюңуз. Менде Кандай суроо? Эми оңой эле суроо берип көрбөйсүзбү? Мисалы, 2-ге кирип баштаганчы болот. Угуп атып эле бул суроонун жообун мен билем дедиңиз, э? Ошондо 3кө чейин санап сизге мүмкүнчүлүк берели? Суроо бергенге. Талышмак берсем болот? Болот, албетте. Болот. Агам арык, башы жарык. Агам арык, башы жарык. Эмне болушу мүмкүн? Ойлонууга убакыт кетти, Анжелика, 1 мүнөт ойлонобуз. Столдун үстүндөгү шам эмеспи? Столдун үстүндөгү шам эмеспи? Арык, башында шам. Дагы эмне болушу мүмкүн? Агам арык, башы жарык. Лампочкасы мал. Жарык десе жарык болушу мүмкүн эмес. Шеренке. Мен талы. Дагы эмне болушу мүмкүн? Алны бизге өтө эле керек. Биз билебиз, аны бардыгыбыз. Америкага тиешелүү. Микрофон. Жок. Башка жакында. Сиз алектеңиз. Сиз алектенет экенсиз ал нерсени. Кисточка боёгот. Алектенем, агам арык, башы жарык. 15 секунд. Ийнеби? Арык башы бар ийне болушу мүмкүн. Ийне. Ой, азаматсыз. Ошентип тиккенди жакшы көрөм да. Десе эле помада деп. Азаматсыз. Нурзат, трубканы койбой туруңуз, соңку суроону сизге Анжелика узатсын, анан ошону менен эсепти чыгарабыз. Ким жеңүүчү аталат. Радиоприемниктин добушун азайтып коюңузчу, Сураныч. Абдан сонун оюн болуп баштады окшойт. Мага да абдан кызык болуп баштады. Жөнөкөй эле суроо менен улантабыз, логикалык суроо. Аны даярдаса болот, бирок жебейт. Ал эмне? Абдан оңой суроо экен. Убакыт кетти, Нурзат, ойлонуңуз. Аны даярдай аласыз, бирок жей албайсыз. Даярдайбыз. Аны даярдайм. Бирок жей албайбыз. Нурзат, сиз азыр иштейсизби, окуйсузбу? Азыр мен жумуштамын. Жумуштасыз. Анда буга чейин Кайсы кесиптин ээси болосуз? Мен бул жакта бүгүн медайым болуп олтурамын. Жакшынакай ак халат кийип алган экен, апапакай чепчик бар. Давленияңызды текшергенге даярмын. Жүрөгүңүздү тыңшаганга даярмын. Билесизби, Нурзат эже, сиз буга чейин ал нерсени колдонгонсуз. Ал нерсени даярдагансыз, бирок жеп көргөн эмессиз, анткени жегенге мүмкүн эмес. Илгери. Бардыгыбыз эле. Дагы мен кездешип калам. 40 жаштагы айым мырзалар дагы аны даярдашат, бирок жебейт. Бирок бардыгыбыз ал учурдан өткөнбүз. Акыркы 3, 2, 1 ошон менен жооп барбы? Кашабы. Кашан жейбиз да. Бардыгыбыз жейбиз да. Тилекке каршы, Нурзат, сизди куттуктай албай калдык. Ошентсе дагы кызыктуу оюн курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Анжеликанын эсебине дагы бир упай келди да, 3-0 болду. Бир жолу утту го айым. Утту, бирок азыр утулуп калды да. Ошондо 0-га айланып кетти. Ооба да. 3-0 Анжелика алды да. Достор, бул эсепти оңдобосок болбойт. Сиз байланышка чыгыңыз. 510181 студия номери 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатыңыз Анжеликага суроолорду. Биз болсо бир укпайлыбы? Чыгыштын чыгармасы Таркандын аткаруусунда Дуду. Бирге көрөлү, жана угалы.
yaşarız. O da biliyor, o da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini yapıyor. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır içmeyi, gözleri derya deniz. Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek, gül bebektir o, ne yapsa inadına hoş görüyor. Kara kara düşündürüyor. Onun da içi gidiyor. Ona tasalanıyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini okuyor. Sen güldüğüme bakma, gör de duy da inanma. Tuz buz oldu bu kalp, 10.000 parça. Aldığım her nefeste, attığım her adımda. Burada olsa, cancağızım yanımda olsa. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. Ata ata dertleri hep içime attım. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir. O da biliyor, o da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini okuyor. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. Таркангара арачылык билдирели. Дуду канча жыл өтсө дагы бул ырдын актуалдуулугу, популярдуулугу бүтпөйт окшойт, э? Сизге де жакты окшойт. Менге да өтө ыңгайлуу. Биле алып. Чыгыш бийи. Анжелика бүгүн бизде конокто. Эгерде образын учурда Пирамида телеканалында көрө албай жатсаңыз, Тумар Чекит ФМ Борбор Азиядагы биринчи медиа порталга кош келиңиз. Ал жактан сүрөттөр пайда болду. Буюрса көрсөңүздөр болот. Медайымдын образында келген ак халат, андан сырткары апапакай чепчик жана фониндоскоп дагы бар экен. Бул жерде давление ченей турчу дагы каражаттар бар. Демек, Асат бизде мындай маска бар. Масканы келсем эч ким тандабай калмак, ошон үчүн киймеле коюңуз ооба. Бул жерде тура турсун. А сиз болсо байланышка чыксаңыз болот. Номерибиз 510181. Оюндун эсеби 3-0. Анжелика алдыда. Угарманыбыз жана көрүүчүбүз бар окшойт. Саламатсызбы? Саламат. Кутмандуу кеч. Атыңыз ким болот? Кайрат. Кайрат, э? Ооба. Бизди көрүп атасызбы же угуп атасызбы? Көрүп атам. Көрүп атасыз. Салам сизге да. Анжелика менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Кутмандуу кеч. Кайрат, оюнга даярсыз да? Даярмын. Анда Анжелика суроо берип баштаңыз. Биз суроону узатканбыз. Ошол эле суроого сиз жооп бергенге даярсызбы? Даярмын.
Анда эмесе кайталап кетеликпи? Кайсыл суроо эле? Дудуну угатып биз тарканга абдан азыр. Мына ушундай болот. Караңызчы, сиздин үнүңүздөн сүрдөп жатабыз. жасаса Болот, бирок жегенге болбойт. мен сабак окуу деп ойлоп атам. Туп-туура ойлодуңуз Кайрат. Азаматсыз, кол чабуулар сизге. Утамды эле ошон үчүн мындай жайдары сүйлөп, кандайсыңар деп жаткан турбайсызбы? Жада калса биз унутуп койсок, бизге эскертип суроону. Ошондой. Жакшы. Кайрат, эми сиздин суроону угалы? Дүйнөдө чоң, бирок кичинекей тешиктен өтүп кетет. Дүйнөдө чоң, бирок кичинекей тешиктен өтүп кетет. Биз аны көрөбүзбү? Ой эмеспи? Аны көрсө болбойт. Көрө албайбыз. Ой Абстрактуу нерсе. Аны көрсө болбойт, бирок дүйнөдө чоң, кичинекей тешиктен кирип кетет. Кичинекей тешиктен кирип кетет. Колубуз менен кармабайбыз, көрө албайбыз. Жок. Конкреттүү нерсе Күн эмес, эмеспи? Биз абстрактуу. күндү кичинекей тесиктен караганда да өтүп кетет го. Жок. Фантазиям башталды. Көрбөйт экенбиз, Анжелика. Көрбөйбүз дагы. Эмнени көрө албайбыз? Убактыңыз бар, дагы ойлонуңуз. Ойлонуп жатам. Биз аны көрбөйбүз такыр, Көрбөйбүз. Дүйнөдө чоң. Демек бул жазуу болушу мүмкүн. Демек бул сүрөт болушу мүмкүн. Демек бул Сиздин айланаңызда азыр ошол курчап турат. Айланабызда бар. Биз аны билебиз. Билебиз. көрбөйбүз. Ким билет? Убакыт бүттү, ошондо жооп. Жооп Анжелика. Утулду. Жообу аба. Аба, мына. Ошо менен дем алып жашап жатабыз. Айтып койсоңуз болмок экен, Кайрат. Ансыз биз жашай албайбыз деп. Анда бирок дароо таба алмакпыз да. Азаматсыз, сизди куттуктаймын. Болгондо дагы сизге жакшынакай белек, Кайрат. Көрүп атасыз да. Дал ушундай Тумар ЧКТФ медиа порталынан сизге жакшынакай футболка даярдап койгонбуз. Буюрса биздин кесиптештер сиз менен байланышат. Кантип кайсыл жерден алып кетесиз? Трубканы койбой туруңуз. Анжелика, ошентсе дагы 3-1 болду окшойт, эсеп. Баары бир сиз алдыдасыз, капа болбоңуз. Мен Бирок аба деп мындай бирок аба деп ойлонгон жокмун такыр. Ооба, башка нерселерди ойлондук. Тешик мисал денеге кирип чыгып атпай. Кийинки угарманыбыз бар экен. Оюнчубуз менен учурашалы. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз, атыңыз? Бебейим. Сиз да бизди көрүп жатасыз? Саламатсызбы. Көрүп жатасызбы? Ооба. Анткени көрүп жаткандар жайдары сүйлөшөт экен. Ал эми радиодон угуп аткандар кыйкырып сүйлөйт экен кичинечи. Ошондон байкап койдум. Анан суранычы сизден Бигайым дедиңиз, атыңызды? Ооба. Кичине телевизордун үнүн азайтып алыңызчы. Бизге бир аз тоскоолдук жаратып жатат. Бул жакта 2 Айнура сүйлөгөндөй болуп атат бизге. Анда эмесе Бигайым, сиз даяр болсоңуз, анда Анжелика сизге суроо берсин. Даярсыз, Кеттик, Анжелика. Мен утулуп калсам да кайра суроо берем. Ооба. Абдан жакшы экен анда. Жөнөкөй эле табышмак берейин. Бул бардыгы эле таба алат болуш керек. Кесилип кудукка түштү, курсагы бомпоё түштү, бети кызара түштү. Мына ушундай табышмак берейин. Кесилип кудукка түшөт, курсагы бомпоё түшөт, бети кызара түшөт. Помидор. Жок, Жакшылап ойлонуңуз. ойлонуп көрүбүз. Помидор эмес. Багып бериңизчи. Мага багыт жакшы эле беришкен, аны көрөсүң. Мага көрбөйсүң деп коюшкан. Сиз аны көрөт экенсиз. Күн. Бети кызарганын көрдүңүз беле күндүн? Күн Сапсары сары эле болуп турат ал. батып жатканда эле кызарат, толук. Дагы бир жолу айтып алсаңыз да. Кесилип кудукка түштү, курсагы бомпоё түштү, бети кызара түштү. Нан эмеспи? Жылуу. Бирок нан эмес. Нан эмес экен. Эмне болушу мүмкүн? Нандын түрү эмеспи? Эми кудук дегенде ал жакта кудукта эмне болот? Суу болот. Дагы бир суюктук болот да. Нанды биз деген кургактыкта бышырабыз да. Убактыңыз бүтүп калды, Бигайым. Ошондо жооп. Абдан жылуу, ысыгыраак. Ошо менен жооп.
Ой, білбейм, жоқ. Бегайым, кечиресиз, андай сиз менен коштошот Аягына экенбиз. чейин 5-6 жоопторду айтып жибериш керек болчу. Ооба, бардыгын, эмнени ойлосом. Жоон айтпай туруңуз, кийинки угарманыбыздан сурап көрөлү. Кийинки угарман утулат. Мейли, ойлоно берсин, кийинки угарман. Ал эми азыр болсо бир жакшынакай ырга кезекти берели. Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда жагымдуу трек кабыл алыңыз. Жашоодон бакыт издеп турган кезим, дем берет, үмүт берет айткан сөзүм. Канымда калып калат кайрык болуп, кандай деп кабарымды алган кедим. Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң, өрүмдүн ырдап турган жаны сенсиң. Күн көккө жылдызым деп кадап алар, ботодой көздөрүңдүн арыр менен. Аламдын сан жетпеген шамалында, сагынткан бир жытың бар жамалында. Арманым болбос эле ошол бойдо, ал жытың калып калса ырларымда. Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң, өрүмдүн ырдап турган жаны сенсиң. Күн көккө жылдызым деп кадап алар, ботодой көздөрүңдүн арыр менен. Sensiz gün toktogон süt mezgil жылбай, кыялга чөмүлсөм да жүрөк сыздай. Куусалык каптаганда аргасыздан, жан эркең махабаттын ырын ырдай. Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң, өрүмдүн ырдап турган жаны сенсиң. Түн көккө жылдызым деп кадап алар, ботодой көздөрүңдүн арыр менен. Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң, өрүмдүн ырдап турган жаны сенсиң. Түн көккө жылдызым деп кадап алар, ботодой көздөрүңдүн арыр менен. Ботодой көздөрүңдүн арыр менен. Жайдын аптаптуу ысык түндөрүндө саратан түндөрү сизге жагымдуу атмосфера тартуулайт деп ишенебиз. Бул Тумар радиосу, сиз угуп жаткан жана көрүп жаткан Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналы. Ал эми бүгүн бизде конокто Анжелика Медайымдын образында жакшынакай болуп, ак халатын кийип алып келген экен. Эгерде бизди угармандар гана угуп жатса, анда айтып өтөйүн да, образыңыз тууралуу дагы. Атайын жүрөктү текшерүүчү аппарат бар экен. Ооба. Андан сырткары давление өлчөмүн чыйнай турган аппарат ала келгем. Ошондой эле маскасы бар экен, бирок кийбей анткени тааныбай калышы мүмкүн. Анткени бул жакта эч ким ооруган жок. Ошондой эле атайын такасы жок кийип келдим, чуркап кыймылдаганга эми апапакай шым, шым бардыгы бар. Халатым бар. Чепчик бар. Чачым түйүлгөн. Тез жардамда мага тоскоолдук кылбасын деп. Бардыгы образы 5 деген баага татыды.
Білесіз бе, Анжелика, мен образ туралы эмне себептен сөз кылдым. Анткени буюрса сентябрь айынын башында бизде жакшынакай пати болот. Саратан түндөрү деген уктуңуз беле. Абдан кызыгып калсаңыз керек. Дал ушул образда ал патиге да келесиз буюрса. Жана эгерде сиздин образыңыз угармандарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө жаккан болсо, анда 6100 сандарына билдирүү затып койсо болот. Мага Анжеликаныкы жакты образы деп, биз ал добуштардын бардыгын эсептеп, буюрса эң мыкты образ номинациясында тапшырабыз. Демек даярсыз. Даярбыз. Суранып өтпөйсүзбү көрмандарыңыздардан? СМС узаткыла, мага добуш бергиле. Мага ден соолук керек деген инсандардын бардыгы. Бизге деген биз эч качан оорубашыбыз керек. Мага ден соолук керек деген бардык угарман, көрөрмандын бардыгын мага добуш бериңиздерди чакырам. Анткени мен айыктырам. Ошондой эле мен өзүм кичинекейимден бери кыялданып жүргөм, бул ошол доктор болом деп абдан эң негизгиси ошол айчым апам оорубаган дары ойлоп чыгарам мен. Бир эле дарыны ичип койгондон кийин бардык оорудан айыгып калган жана эч качан картайбайт, ошол эле бойдон калат деген дарыны ойлоп чыгарам деген бала кыялды бүгүн орундатып отурабыз. Орундатып жатам. Анткени себеп дегенде жарым сааттан кийин дагы апамдын туулган күнү. Ушул жерден да куттуктап кетмекчимин. Буюрса. Бул куттоодон кийин апам сөзсүз түрдө оорубайт деп ойлойм. Бизде ишенели. Чоң дары. Сөзсүз түрдө. Бизде болсо билдирүүлөр бар экен, Анжелика, аларды да жаңыртып өтөлү. 6100 сандарына сиз да узатыңыз, Туумар сөзүнөн баштап. Салам радио Туумар. Анжелика же сагыныч деген ырыңызды ырдап бериңизчи. Суранамын жана энелерим Нуртурат менен Бектуратка салам жолдоп коесузбу, деп узаткан. Нуртурат, Бектурат, сиздерге чоң салам айтамын. Эч качан оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар, бактылуу балалык каалаймын. Ырды болсо программанын жүрүшүндөр да барасыз. Сөзсүз түрдө. Кандайсыз, Анжелика эже? Сизге ысык салам. Сизди ушунчалык сүйөмүн дейт. 45 элүү абоненти жездебиз. Айымсызбы же мырзасызбы? Ким болсоңуз дагы угарман катары мен да сизди жакшы көрөм. Сыйлайм. Чоң рахмат. Салам, Анжелика эже, ийгилик каалаймын дейт. 20-30 абонент узаттыр. Чоң рахмат. Апама салам айтып койгулачы дейт. 62 элүү менен аяктан абонент. Апаңыздын аты болсо дагы абдан жакшы болмок. Ошентсе дагы акыркы номерлерди айтып кеткен абоненттин ээсинин апасына дегеле ушул азыркы көгүлтүр экранын ар жагында отурган бардык апаларга чоң салам жолдойбуз. Ар дайым бар болуңуздар, оорубаңыздар. Биз сиздер бар кичинекей наристебиз. Мындай билдирүү келиптир. Анжелика же, вы лучшая дейт. Кийинкиси салам Туумар, Анжелика сага ийгилик. 0564 абонентинен. Кандайсыздар, Туумар радиосу? Анжелика, эмне себептен бүгүнкү образыңыз ушундай? Мага жакты. 0116 менен аяктан абонент. Чоң рахмат. Эмне себептен экен? Жакты деп жүрөт. Эмне себептен экен түшүндүрүп бердик окшойт, угуп алдыңыз деген ойдобуз. Анткени бул бала кезден берки кыялдан жүргөн ой тилек экен. Өткөрүп жиберсеңиз, анда эртең эле Tumar.fm'ге келип эле кайра эле бизди көрсөңүз болот. Эч жака качып кетпейбиз. Сөз түрдө. Анжелика, азыр, вы супер дейт. Мен силерди сыйлаймын деп дагы билдирүү узаткан экен угарманыбыз. Саламатсызбы, Анжелика, биз сенин ырларыңды сүйүп угабыз. Туумар, сен суперсиң, сейде гүл узаткан. Салам сизге. Сейде гүлайым, сизге да чоң рахмат. Мен де сизди жакшы көрөм. Бар болуңуз. Мына ушундай билдирүүлөр келди. Андан сырткары калуу тилектерди абдан көп экен. Аларды бир ырдан кийин жаңыртпайлыбы, кандай дейсиз? Сөзсүз түрдө. Жакшы ыр угат экенбиз. Билебиз. Ооба. Анткени Can't Stop аттуу ырды диджей Пилигримдин аткаруусунда угабыз жана көрөбүз.
Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жаткан учур. Бүгүн болсо интеллектуалдык шоу таймашта сиздер менен Анжелика жана угармандар, көрөрмандар. Сиздерди күтүп жатабыз. Медайым. Медайым. Мындай кичинекей балдарды коркутат го. Укол сайып коем. Андай жок балдар сизде? бүгүнкү эфирди көрбөгүлө. Жок, мен бүгүн ошол да себептен ушундай медайым болуп келдим. Себеп дегенде баягы бардык эле медайымдардын баардыгы укол сайган медайымдар эмес, ырдаган, тамашалашкан, Гүлүп жайнаганбы? Ошондо Ошондо шприц жокпу азыр жаныбызда? Талашмактарды Анжелика, ала келбейт медайым беребиз. бар экен деп ойлошсуң деп, медайымдарды жакшы көрүп калышсың деп. Ала келсеңиз болмок экен да. Утулган угармандарыбызга укол саям сизге деп коркуткан. Ал эми бизде болсо башта суроо жаңырды эле, билесизби? Угарманыбыз таппай калган, Ооба. Дагы бир жолу ушул суроону кайталап койбойсузбу? Элестетиңиз, кесилип кудукка түштү, курсагы бомбоя түштү, бети кызарып түштү. Бул эмне деген. Абдан сонун табышмак жаңырды эле. Бул табышмактын жоопторун угармандарыбыз 6100 сандарына туура жоопторду абдан көп узатышыптыр. Мисалы үчүн эң алгачкысын айтаардан мурун кимдер узатканын айтып өтпөймбү? 4034 0679 1949 0259 9305 1888 дей коюңузчу. Абдан көп абоненттер узаткан. Алардын ичинен эң алгачкысы 23:32 келиптир. 10-15 менен аяктаган абонент Азаматсыз борсок деген жоп. Борсок. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Тамшанып жеген борсок болчу. Ооба. Дал ушул борсок деген жобуңуз үчүн ардактуу абонент сизге мына ушундай белек тапшырылат. Жакшынакай Тумар Чекит ФМ медиа порталынан сумка. Анын ичинде болсо жакшынакай футболка бар. Дагы бир жолу эскертип өтөйүн. Ушундай футболка бар. Барбы? Абдан жумшак. 15 менен аяктаган абонентти куттуктайбыз сиз менен. Биздин кесиптештер буюрса байланышат. Ал эми түз эфирге азыр байланышка чыгыңыз. Анжеликанын кезектеги табышмагына же суроосуна жооп табыңыз. Номерибиз 51 01 81. Шаарыбыздын коду 0312. Угарманыбыз бар окшойт. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, атыңыз? Кош келиптирсиз, Гүлайым. Бизди көрүп жатасыз, жогуппу? Көрүп жатасыз. Салам сизге. Гүлайым, салам сизге. Манай кандай, жакшыбы? Сиз кандайсыз? Чоң рахмат, абдан сонун сиз көрүп тургандай. Отурабыз. Жактыбы? Рахмат. Образы жакты, Кубанычтабыз. Эрчи болбой калганда мына ушинтип жүрмөкмүн. Медайым болуп, айыктырып, балким хирург болмок болуш керекмин. Болмок белеңиз. Абдан мага жагат. Коркпойсузбу? Мен жардам бергенге аракет кылмакмын да, тез жардам. Мына ушундай. Анда эмесе Гүлайым, эми сизди көпкө күттүрбөйлү интеллектуалдык шоу таймашка келдиңиз да, демек оюнга даярсыз. Анжелика суроо берет сизге. Жөнөкөй эле суроо. Четинен эле карап өткөндө элестетип көрүңүз. Кадимки эле карганы билесиз. Канаттуулар. Карга ошол 6 жашка чыккандан кийин эмне болот? Убакыт кетти, ойлонуңуз. Карга эмне болот? 6 жашка чыккандан кийин эмне болот? Биологияны жакшы эле окудуңуз беле? Карасаңыз, мынакей ушундай жөнөкөй эле суроодон ушундай жөнөкөй суроолорго жооп таппай каласың. Эми биология деле болуп кетет, логикалык деле болуп кетет. Логикалык дагы биологиялык дагы болуп кетет мындай караганда. Түзмө-түз байланышы бар экен көрсө. Кары болуп калат, карга деппи? Демек, карга 6га чыккандан кийин карга болот, чоң ата карга болот. Туура эмес. Биз көчөдөн көрүп калсак, сиз 6дан өтүп калыптырсыз. Кары экенин же жаш экенин байкабай болуш керекпиз мындай бир караганда. Ооба да. Эми элестетиңиз, мисалы үчүн Гүлайым, бакта бир 10 карга отурса, ой, Гүлайым тарылып калды окшойт.
Гүлайым тарынбай эле койсоңуз болмокта. Биз сизге жардам берип атканбыз да мындай туура жолго багыттап, Ошон менен бул эсеп сизге эсептелинип калды. Жок. Эсептелинбейт. Азыр кийинки угарманыбызды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутманду кеч, атыңыз? Саламатсызбы, атыңыз ким? Жок, тилекке каршы бул угарманыбыз менен сүйлөшө албайт экенбиз. Эмнегедир жооп алуудон башка уга алган жокпуз, Кийинки угарман, саламатсызбы? Балким жашы угарман окшойт. Мүмкүн, саламатсызбы? Алло. Кутманду кеч, атыңыз ким болот? Алло. Баляныз жакшы болбой жатат, угуп жатабыз. Кийинки көрүүчүбүздү, угарманыбызды чакырабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Ой, саламатсызбы. Атыңыз ким болот? Атым Айда, саламатсыз, Анжелика. Салам, Айда, көрүп жатасызбы бизди? Кандай дейсиз? Көрүп жатасызбы же угуп жатасызбы? Көрүп жатамын, телефонго байланыштуу башка бөлмөгө өткөн отурат. Эч нерсе эмес, биз сизге салам узатып атабыз. Анда эмесе жарышат экен. Акче анан кийин көргөн баягы угармандар көрүүчүлөр баягы үрчү маселе анан медико деп аны жакын көрүп тааныбаса керек Анжеликаны. Сонун. Жакшы экен, Аида, сиз биз менен оюнга катышасызбы? Кандай дейсиз? Ойнойсузбу Анжелика менен? Келип ойноп көрөйүн. Кеттик анда. Анжелика, сурооңузду кайрадан бериңиз. Суроомду кайрадан берем. Карга 6 жашка чыккандан кийин эмне болот? 7 жашка. Азаматсыз. Мына жөнөкөй жооп болчу. Азаматсыз. Кол чабуулар сизге, Аида. Чоң рахмат. Эми? Мага келип Ооба. Мен туура таптым. Эми мен суроо даярдап коеюн деп туруп чалса керек. Айым, азаматсыз, угуп жатабыз. Логикалык карасам, башмактарды жакшы көрөсүңүз да. Ооба. Ошондон улам мен дагы сизге балким сиз деле билет чыгарсыз. Логикалык табышмак берүүнү таратат. Угуп атабыз. Арык бар экен. Арык деген тууралууга эмеде канал бар экен да. Ал каналда кайык өтөт экен. Кайык болсо 100 килограмм эле салмакты көтөрөт экен. Адам бир адам бар экен. Ал адамдын салмагы 50 килограмм экен. Карышкы эски чөп турат. Ошол үч нерсени бир өзүнөн экинчи кантип алып өтөт. Кайык 100 килограммды гана көтөргөнүгүнө байланыштуу адам жанына бир гана ошол үч нерседен бир гана нерсени жанына алып өтө алат. Мен ушуну мындай деп түшүндүм, кайсыл бир аралда Мен чыр деген үндөрдү угуп калдым да. Мына кайсыл бир арал турат деп элестетели. Ал аралда кайык атайын көлдө. Мисалы үчүн көлдө кайык бар, кайыктын ичинде адам 50 килограмм, ал кайык 100 килограммды гана көтөрө алат экен. 100 килограмм. Ошол эле учурда бери жакта, бер көздө чөп, кой жана карышкыр бар, Ал эми алардын бир-бирден гана алып өтүш керек көлдөн. Кайыкка салып адамды. Алардын салмагы канчадан? Алардын салмагы ар биринки 50дөн экен ошондо эсептелгенде. Бир-бирден эле салат экенсиз кайыкка. Канча жолу өтүш керек? Каалашынча өтө берет, болгону улам кайыкка бирден гана салыш керек. Мисалы үчүн чөптү салып кетсеңиз, карышкыр койду жеп коюшу мүмкүн. Карышкырды алып кетсеңиз, чөп бар, карышкыр бар, ошондой эле. Кой бар. Кой бар. Жөнөкөй эле болуш керек, жок. Карышкыр чөптү эч качан жебейт. Ошондуктан биринчи койду алып өтөбүз. Андан кийин карышкыр менен чөптү алып өтөбүз. Кантип? Демек аркы өздөн жеп коет да. Ооба да. Туура. Анда биз кандай кылабыз? Киши чогуу алып кете албайт. Бир-бирден гана, ооба, экиден ала албайт, бирден алып албайт. Убакыт бүтүп калды, Анжелика. Анда кайыкты элестетип атам. Аида, биз туура эле барып атабызбы? Кандай? Кичине багып кандай десем, ийресен менен болгондо деле баягы. Бири-бирине жем болуп калбаш үчүн ошону эске алыш керек. Мен анда бир жолу жооп берип коеюн. Ары бери өтө берсе болот кайык. Ошондо деген кайыкка биз биринчи койду салабыз. Аркы өскө алып барып, кайрадан биз берки өскө келебиз дагы, карышкыр менен чөп калган. Андан кийин чөптү алып барып туруп, анан кийин койду алып келебиз. Анан кайра карышкырды алып барып туруп, анан кайра келип туруп койду алып кетебиз. Ой, азаматсыз.
Құттықтаймыз. Аябай елестеттің да мындай өзімче мультипликационный мультфильмді елестеттің да. Азаматсыз. Табышмақтарыңыздың жерде көпті біле баяғы адамдардың ой жүгіртісіне логикалық жақтан берілетін да. Ооба. Эми Аида трубканы койбой туруңуз, Анжелика сизге чечүүчү суроону узатат. Чечүүчү суроо, ошол суроодон кийин чечилет. Ким жеңүүчү болот, Анжелика же Аида? Биздин мындай бир корзинка деп коелук, же кутуча деп коелук. Кутучанын ичинде 4 алма бар. 4 алма бар. Ал эми биз бере турган адамдын саны, дагы 4. Анан Ошондо биз деген ошол алманы жок, бере турган адамдын саны 3. Бере тургандыкы 4, бирок ар бирине берип чыккандан кийин корзинанын ичинде дагы бирөө калды болуш керек эле. Калыш керек болуп. Кечээ кызыма кичинекей эле балдарга арналган китептен окуп айбдан мага жаккан. Ада эмесе кийинки суроону узатып берейин. Элестетип көрүңүз, кадимки эле ит куйругуна байланган шыңгырактары бар. Бул башка суроо башталды. Куйругуна байланган ит, шыңгырак куйругуна байланган иттин да. Иттин куйругуна байланган куйругунда кандай ылдамдык менен чуркаш керек ошол шыңгырактын үнү чыкпаш үчүн. Убакыт кетти Аида. Дагы эле кетпей жатат көз алдыма. Карышкылар. Аида, ойлонуңуз мына, башындагы кутучаны таптакыр унутабыз. Азыр алар жеп койдук. Ооба. Анжелика көзле жеп койдук. Азыр кичинекей күчкө кезекти беребиз. Күчүктүн куйругунда жакшынакай шылдырактар байланган экен. Анан күчүк кандай ылдамдыкта басыш керек же чуркаш керек, ал шылдырактын үнү угулбаш үчүн. Туура. Кандай ылдамдык? Тура берип жатат, кандай ылдамдыкта же кантип басыш керек? Кандай ылдамдыкта? Балким базыш керекпи? Кандай ылдамдык бул жерде? Ылдамдык деген суроо бар да. Ооба, сиз сан менен айтышыңыз керек. Мынча километр саатына. Балким мисал үчүн. Же болбосо ылдамдыкты гана айтышыңыз керек да. Бул негизги суроону мен өзүм сизге кичине айтып берип атам. Сизди утсун деп, анткени мага карышкыр менен кой чөптөр жакты. Аз эле убактыңыз калды, 25 секунд. Ойлонуңуз, Аида. Жеңил эле суроо. Ойлонуп көрүңүзчү, эмне кылса, кантип кыймылдаса, же айтып жаздадым жообун. Угуп жатабыз. Убакыт бүткөн экен. Кандай? Кыркып салыш керек. Жок, кыркылбайт. Ылдамдык. Аида. Убакыт бүткөн экен, соңку жооңузду калы кыркпайбыз эч кандай. Болгону ылдамдык. Ооба, кыркылбайт. Ылдамдык. Суроо ылдамдык. Кандай ылдамдыкта чуркаш керек? Ал эмени күчүктү машинага тележкасына салып алып. Күчүк өзү турат да, шылдырактары мененчи? Ошондо жооп барбы же жокпу? Утулдуңуз окшойт Аида, Анда сиз менен коштошолу, бирок ошентсе да кызыктуу оюн курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анжелика. Мен сүйүнбөлө өкүнүп жатам. Өкүнүп жатасызбы? Жообун айтып коелу? Ооба. Ылдамдык дегендиктен ылдамдык бул жөнөкөй жооп болчу, күчүк токтоп туруш керек болчу. Ылдамдык бул бир эле орунда турганда дагы эч кандай ылдамдык жок, ошондо 0 деген. 0 км саат болуш керек болчу. Мына ушундай жооп абдан оңой болчу. Тилекке каршы угарманыбыз жеңилип калды. Бирок ошентсе да кийинки көрүүчүлөрүбүздү чакырабыз. 510181 сандарына байланышка чыгуунун аракетин көрүңүз. А биз болсо жагымдуу уругалы. Мирбек Атабековдун аткаруусунда соңку тренинг. Gül бакчаны аралап, экөөбүз бирге жүрөбүз. Көз артышат бизди карап, барысы жашы карысы. Көз тийди суук көздөр, билбедим көздөр тийдиби. Биздин сүйүүм муздап барат, барган сайын муз болуп барат. Сен мени алдадың, дагы алдадың. Мен байкуш алдадым, дагы
ишеніп жүріп мен қайра деген сөздерің қайда ишенбеймін емес саған Өчірдің болған сүйімді ішім түгінді саға болған бары түгінді Эми жалғыз кетсем бе жер жүзіні тентіп кетсем бе же болбосо бул аламды қолым шилтеп таштап кетсем бе сен мени алдадың дағы алдадың мен байқұш алдандым дағы алдандым сен маға сүйемін деген сөздерің қайда Ишеніп жүріп мен қайра деген сөздерің қайда ишенбеймін емес саған деген сөздерің қайда ишенбеймін емес саған Ардактуу достор, биз 6 августка дагы кирип келген экенбиз. Бул дата бул жакта абдан белгиленип жаткан учур. Анткени эки тарапта тең жагымдуу, кубанычтуу жаңылык бар экен. Ооба, биринчиси Тумар радиосунун эң сүйүктүү, эң улуу жана эң таланттуу, сулуу, көпчүлүк кыздардын эсине эң мыкты диджей Азамат Эркинбаевдин бүгүн туулган күнү. Учурда бизди Азамат байке көрүп жатса, сизди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Мына бул кулчалар сизге. Көп жакшылык каалайбыз. Тезирээк бизди жеңилүү кылыңыз жана ден соолук, чыгармачылык, ийгилик биздин арабызда ар убак бар болуңуз. Азамат байкени туулган күнү менен куттуктап алдык. Эми экинчи тараптын да куттуктоосуну каалайм. Ошондой эле кирип келген 1-2 минуттан ичиндеги ушул жарык дүйнөгө мени алып келген апамдын туулган күнү менен апаке сизди куттуктаймын. Ар дайым жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин, ден соолукта болуңуз. Алла таалама ушунчалык ыраазымын сизде эниден мени жаратып койгонуна. Мен сиз менен сыймыктанам. Сиз менин жашоомсуз.
Туған күніңіз менен. Туған күніңіз менен құттықтайбыз. Қандай бақыттылы күндө биз түз эфирде жолугушуп отурабыз, абдан жакшы. Буюрса, эми смс билдирүүлөрдү абдан көп экен, аларды да жаңыртпасам болбойт окшойт. Салам радио Томар, ит таптакыр чуркабаш керек дейт. 5468 абоненти. Туруш керек болчу. Ооба, бир аз эрте узатканыңызда мүмкүн сизге белек бермекпиз. Салам радио Томар, сүйүктүү диджейибиз Азамат Байкени туулган күнү менен куттуктайбыз. Жана чын ден соолук, узун өмүр, чыгармачылык ийгилик, бакыт таалай каалайбыз. Айнур, айтсаңыз, Азамат Байке Бишкектеби деп билдирүүсүн 8308 абонент узаткан. Ооба, учурда Азамат Байке Бишкекте. Жолугуп куттуктап койсоңуз да болот. Туура. Мүмкүн, Балким соцсеттеги баракчалардын бардыгына жадырата гүлдөрдү куттуктоолорду жөнөтсөңүз болот. Ооба, анда дагы туура болот. Салам Томар, Анжелика, мен сени сүйөм, Нурик узаткан. Жакшы. Кабыл алды сүйүңүздү. Кабыл алдык. Жолдошум экөөбүз тең сизди сүйөбүз. Кийинкиси, Анжелика, сизге ийгилик. Россиядан келген балдызым Оксанага кызына дагы салам айтып койгулачы дейт. 0065 абоненти. Оксана айым, кош келипсиз. Өз мекениңизге сизге чоң салам жолдойбуз. Ушинтип, алыс жакта жакшы атуулдардын бири болуп, Кыргызстан деп соккон жүрөк ар дайым бар болсун. Анжелика, сиз абдан сулуусуз дейт. Акыркы сандар 5301 менен аяктан абонент. Рахмат. Анжелика, сиздин формаңыз супер экен. Эпкин 11 класска салам дейт. Салам, Эпкин. 11 класска жакшылап аяктап ал. Тумар радиосу силер суперсиңер. Анжелика, атама салам жолдоп коесуз. Бул сураныч рахмат дейт. 5325 абоненти. 53-25 абоненти. 5 абоненттин жакырганышын атасына чоң салам жолдотобуз. Ошондой эле буга чейин апалардын баардыгына салам жолдотконбуз. Бардык аталарга салам жолдотобуз. Ошондой эле бар болуңуздар, аталар. Мындай суроо келген экен, Анжелика. Медайым Анжелика, баш ооруга кандай дары ичсе болот? Сизге бул образ абдан жакшы жарашат экен. 1962 абонентинен келиптир. Эгерде башыңыз ооруп калса, бир аз сейилдеп келиңиз. Эгерде анда дагы басылбай калса, дарыканага келсеңиз, айта берейинби? Билбейм. Балким ооруп жаткандыр башы. Жашнакай биздин Цитрамон П деген дарыбыз бар, ошондой эле Тримол деген дарыбыз бар. Десеңиз болот. Деп реклама башталды. Мен ойлогом, Анжелика, мен ырымды уксаңыз башыңыз оорубай калат деп жооп берет го деп. Мен бүгүн медикмин да, ырчы эмесмин. Эми кечеки ырчы Анжеликаныкын угуп койгуңуздар. Салам радио Томар, Анжелика эже, үй бүлөлүк бакыт каалаймын сизге. Образыңыз аябай жакты, сиздин кыялыңызды сиздин пери кыздарыңыз орундатат деп ойлоймун. Кудай буйрса дейт. Рахмат. Буйрса Айыма менен Элима мүмкүн экөөнүн бирөөсү медайым болом деп чыгат, Сиз каршы болбойт экенсиз демек. Албетте. Анжелика, салам. Жооп борсок, сураныч менин үй бүлөмө жана сүйүктүүм Алтышкага, уулум Актанга, кызым Арукеге ысык салам узатып койчу, улан узаткан. Уландын жубайына чоң салам. Ошондой эле Актан, Аруке аттуу жашнакай уул кыздарыңызга дагы чоң салам жолдойбуз. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кийинки суроо, Анжелика эже, кызыңыз окуп жатабы? Алар тууралуу бир аз маалымат бериңизчи. 2965 менен аяктан абоненттен келиптир. Кыздарыбыз Айыма, Элима, буюрса Айыма быйылкы жыл өзгөчө жылдардан болот биз үчүн, анткени кадам таштап биринчи жолу мектепти босогосун аттаганы турабыз. Чоң кубаныч, ишенбей турам мектепке кызым барып жатканына. Ал эми кичүү кызым болсо 4 жашка, мынакей Танесин туулган күнүнөн 3 күн өткөндөн кийин эле 4 жашка чыгат, 9-августта. 3 күн мурун атамдын туулган күнү болгон. Демек август айы сиздердин үй бүлөдө абдан чоң майрам экен. Жакшы. Куттуктайбыз келе жаткан туулган күнү менен. Күндө торт жеп атабыз. Бардыңыздарды дагы кимдин ушул айларда туулган күнү болсо, бардыңыздар туулган күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө ким туулган күнү болсо, туулган күнүңүз кут болсун. Ооба. 18 жашыңыз менен. 18 жашыңыз менен. Анжелика, кутмандуу кеч. Бүгүнкү образың мага абдан жакты, бирок стоматологмун десең да жарашмак экен. Мен стоматологмун, анткени стоматологдордун формасына көбүрөөк окшошуп турат окшойт дейт. 77-23 абоненти. Тура. Бирок стоматологдордон кичине корком өзүм. Мына ошол себептен медайым. Меделе айым болоочу мен жүрөктүн саганды жакшы көрөм. Жүрөктө кандай ырлар жаңырып жатканын укканды жакшы көрөм. Жүрөк менен сүйлөшкөндү жакшы көрөт экен да. Тиш болгондо азыр бул жакта протездер турмак, такылдатып турмак. Мен да коркот экен, жөнүнө коюңузчу. Менен колдонуш керек. Деп, бирок бирден бир абдан керек дагы бул кесип деп ойлойм, азаматсыз.
Мына ушундай суроолорго да жооп берип бүттүк окшойт. Дагы бир келинкен Анжелика мен сүйөм дейт. Кимди сүйөсүз? Сүйүүңүздү дароо жеткиргенге даярбыз. Сизди сүйөт окшойт. Айтып коюңуз. 6100 сандарына билдирүүлөрдү узатыңыз, саламдарды. Же болбосо Анжеликага сурооңуз бар болсо анда кош келиңиз. Андан сырткары номерибиз 510181 шаарыбыздын коду 0312. Бир музыкалык чыгарма, андан соң кайрадан жолугушабыз. 내 사랑은 새빨간 rose 지금은 아름답겠지만 날카로운 가시로 널 아프게 할걸 내 사랑은 새빨간 rose 그래 난 향기롭겠지만 가까이 할수록 널 다치게 할걸 그런 가벼운 눈빛으로 날 쳐다보지 말아줘요 함부로 사랑을 쉽게 얘기하지만 No, 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 no 내 맘을 갖고 싶다면 내 아픔도 가져야 해요 언젠가 반드시 가시에 찔릴 테니까 No, 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 no 난 너무 믿지만 넌 날 아직 잘 몰라 So just run away, run away I said oh 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 I said oh 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 널 사랑하지만 넌 날 아직 잘 몰라 I said run away, just run away 다가오지 마 내 사랑은 새빨간 rose 지금은 아름답겠지만 날카로운 가시로 널 아프게 할걸 내 사랑은 새빨간 rose 그래 난 향기롭겠지만 가까이 할수록 널 다치게 할걸 자신감을 찾는 모습이 내 눈은 그저 안쓰러워 날 향한 씩씩한 발걸음이 오늘따라 초라해 보여 감정 사치 않을게 사랑 집착의 best friend So run away, just run away Cause you and I must come to an end Every rose has its thorns Every rose has its thorns Every rose has its thorns 난 너무 믿지만 넌 날 아직 잘 몰라 So just run away, run away I said oh 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 I said oh 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 널 사랑하지만 넌 날 아직 잘 몰라 I said run away, just run away 다가오지 마 내 사랑은 새빨간 rose 지금은 아름답겠지만 날카로운 가시로 널 아프게 할걸 내 사랑은 새빨간 rose 그래 난 향기롭겠지만 가까이 할수록 널 다치게 할걸 Don't wanna hurt you Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот.
Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жатат. Бүгүн бизде конокто Анжелика Медайымдын ролунда. Эгерде образ жаккан болсо, анда билдирүү затыңыз 6100 сандарына. Андан сырткары Тумар Чекитов медиа порталында дагы буюрса жакынкы күндөрү добуш берүү старт алат. Демек ал жактан дагы өз добушуңузду берсеңиз болот. Ал эми азыр Анжелика оюнчубуз менен учурашалы. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Котмандуу кечиңиз менен атыңыз? Атым Фаризат. Фаризат, уйкуңуз келип жатат окшойт. Аз-маз, уктап калбаңыз. Анжелика менен учурашып алыңыз. Саламатсыз, Анжелика. Саламатсызбы, сиз бизди көрүп жатасыз, мен сезип жатам. Сиздер менен байланышка чыккандан кубанычтасыз. Толкунданбаңыз, Фаризат. Анда эмесе биз оюнду баштайлы. Фаризат уктап калган чакта сиз суроо бериңизчи. Ооба, мен суроо берип жүрөйүн. Анда сиз элестетиңиз. 31 декабрда сиз экөөбүз мергенчиликте жүрөбүз. Мергенчиликте жүрүп, карганы атсак, ал карга түшүп калды. Эмнеге? Убакыт кетти. Кардын үстүнө карга түшүп калды. Ошо эмнеге түшүп калды? Өлдү. Ошо өлүп калбадыбы? Бакыш, сиз экөөбүз атып алдык. Бирок эмнеге өлүп калды? Ошо эмнеге түшүп калды? Суроодан алыс кетпейли. Сиз бир аз суроону. Мына сиз экөөбүз мергенчиликте 31 декабрда жүрөбүз. Андан кийин карганы атсак, карга түшүп калды. Эмне үчүн? Анжелика, суроону бир аз туура эмес берип алган жоксузбу? Туп-туура. Туп-туура, Карга түшүп калды. Ойлонуңуз. Подсказка болобу? Подсказка кылалыкпы? Логический вопрос коёбу? Логический эле суроо да? Бизге сизге кандай кылсам? Убакыт бүттү, Фаризат. Жооп барбы ошондо? Мынакей карга, кадимки эле карга. Анжелика, туура эмес бердиңиз. Жок. Сиз күлдүргөн абдан жакшы көрөт экенсиз, бирок ошонусу дагы карга түшүп калды. Сиздин сүрдөгөнүңүз мага өтүп кетти, абдан кечирим сураймын. Карга түшүп калды да. Мен утуп калайынчы. Карга түшүп калды деген ответ. Сиз уттуңуз деп мен утуп калайынчы. Фаризат, эсептедик, сизге кол чабуулар. Анжелика. Мына ушинтип андай эле көзүбүздөн күлкүнүн көз жаштары чыгып турсун. Эми Фаризат, сиздин сурооңузду угалы, Анжелика. 31 декабрда. Фаризат, барсызбы? Бар. Кечирим сурайбыз. Өмүрүмдө мынчалык күлгөн эмес. Көрүүчүлөргө эле. Жок. Сиздин жообуңузду мен тууралап кетейин. Сиз туура таптыңыз. Ошончо дагы 31 декабрда. Суроо эле тэлчү. 31 декабрда биз ок аттык, жерге карга түшүп калды. Просто бул жерде деген мындай бир эле бизде кыргыз тилинде ушундай сөздөр бар, бир эле сөз эки маанини түшүндүрөт. Бул жерде карга түшүп калды, жана карга түшүп калды болуп атат да. Ошондуктан асмандан карга түшүп Мен токтотпосоңуз, мен сизди көрүп кайра күлөм. Болду, токтотобуз. Ушул жерден ардактуу Фаризат, алыстабаңыз, суроону Анжеликага узатыңыз. Сиздин сурооңузду угалы эми. Мен сиздин сурооңузду угуп жатам. Меники да ошо. Анткени жер кар болчу, карга түшүп калды да. Түшүндүңүзбү? Сиздин түшүнүшүңүздү калып атат. Түшүндүк. Бул суроону токтотпосок болбойт. Кийинки суроо. Алмадай соголук, сыйындай ичке, эки көз. Топчу.
эмеспи? Туура. 4 көз дагы бар да. Туура таптыңыз. 1 көз дагы болот. Туура эмес деп мана 4 көз деп айтыш керек беле? Жок, бу жарады. Туура бердиңиз, бирок сиз айттыңыз, анын бир нече көздөр болот деп. Рахмат. Анда эмесе мен сизге кайра суроону узатам. Акыркы чечүүчү суроо. Баягы кутучадагы алмаларга келебиз. Кутучадагы алмалар. Кечирип коюңуздар, кутучадагы алмаларга келебиз. Мына элестетиңиз, столдун үстүндө 4 алма турат. Жана ошондой эле 4 адам бар. Ушул 4 алманы сиз 4 адамга таратып беришиңиз керек. Бирок ошол кутучада 1 алма калыш керек. Жобу. Бөлсө болобу? Бөлсө болбойт. Бардыгы ар бир адамдын колуна ошол бүтүндөй алма тийиш керек да. Убактыңыз кетти. Фаризат, ойлонуңуз. Кадимки эле кутучанын ичинде 4 алма бар экен. Бул жерде отурат 4 адам. Ар бирине бирден берди, бирок ошол эле учурда кутучанын ичинде 1 алма калды. Кандайча болуп калды? Үчөөнө алманы бир-бирден берип, анан бирөөнү кутуча менен алма бериш керек. Азаматсыз. Куттуктайбыз, Фаризат, куттуктайбыз. Болсун, биз сиздин утушуңузга абдан белектешпиз. Абдан сүйүнүчтүү. Ал эми Фаризат, мына ушундай белек сизге. Бул Тумар Чекит ФМ медиа порталынан жакшынакай футболка сумканын ичинде. Куттуктайбыз, трубканы койбой турсаңыз, сиз менен биздин кесиптештерибиз баарлашып, кайсыл жерден кантип алып кетесиз, бул тууралуу айтып бермекчи. Биз азыр эми Анжелика, сиздин аткарууңуздагы жагымдуу ырды угалы, клипти көрөлү. Жандуу үн мененби? Жок, клипти көрөбүз. Макул. Андан соң жандуу үндү ырдап берем. Сөз түрдө сагыныч аттуу ырды бирге тыңдайлы. Кеттик. Алып учуп махабаттан буйурган энчи бизде сагынычта жүрөбүз сагынышып мен эч кимди мынчалык сагынбагам мен эч кимге жалбарып жагынбагам күтүп жатып күл болуп сабырылып жолукканда от болдук жалындаган сагынычым таркабай улам ашып түшүмдүн да чочуймун уктап атып өзүңдүн аян алып жатканыңды негедир эстей берем санап басып мен эч кимди мынчалык сагынбагам мен эч кимге жалбарып жагынбагам күтүп жатып күл болуп сабырылып жолукканда от болдук жалындаган жүрөкдектеп умтулуп жаным ысык сагындырып сагынып сагынышып бул жарыкта кайгыны умтуп салып махабатка жашайбыз табынышып мен эч кимди мынчалык сагынбагам мен эч кимге жалбарып жагынбагам күтүп жатып күл болуп сабырылып жолукканда от болдук жалындаган мен эч кимди мынчалык сагынбагам мен
Саратан түндөрү түнкү шоусу уланып жаткан учур, бизде болсо бүгүн конокто Жакшынакай медайым бар. Анжелика дагы бир жолу салют. Салют. 4-чесинде. Гүлкү качып кетти, гүлкү тап калды. 4-чесинде сиз жеңүүчү аталып жатасыз. Азырынча 4-3кө көтөрүлүп калды. Ооба, 4-3. Угармандар куттуктаймын. Ошондуктан мен бүгүн ушунчалык ишеничтемин. Бардыгы бара-бар менен бүтөт деп. Тең болуп, чогуу биргеликте жеңишке жетебиз деп ойлоп жатам. Жакшы экен. Бардыгыбыз чогуу утабыз же жеңебиз. Жеңебиз бар го? Ошол жеңебиз да. Менин көп жеңелерим бар. Билдирүүлөр бар, Анжелика. Салам, Анжелика, сизге күлгөн абдан жарашат экен. Бизди кошо күлдүрдүңүз. Дайыма эле күлүп жүрө бериңиз. Обдраз. Болду эми. Мен алып бара берейин башынан баштап аягына чейин. Айнура айын күчүнө салып турсун. Рахмат. Анжелика же образ сонун сизге ыр жазып берейинчи суранамын жок дебеңизчи. Телефон номериңизди калтырып койсоңуз, баса апаңызды туулган күнү менен куттуктаймын. Энелердин бардыгы жакшылыктарга гана ээ болсун, жана аларга арнап сиз да барсыз. Унутпаңыз дейт. Чоң рахмат. Алардын арасында экенсиз. Энелердин арасындамын. Биздики бардыгы азыр мындай элестетүү болуп атат. Чоң рахмат. Сиз дагы ошол келечекте эне деген статуска ээ болуп, Жакшынакай балдардын, кыздардын апасы болуңуз. Ошондой эле буга чейинки дагы суроо бир айтылып өткөн. Ошо ыр жазып берсем. Ыр жазып берсеңиз, ыр тууралуу абдан жакшы. Азыркы учурда жаңы альбомум меники жарык көрдү. Эми буюрса ошол кийинки альбомго жазыла турган ырлардын балким ошол сөздөрдүн авторлору дагы сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан түзмө-түз эле ошол tumar.fmге жөнөтсөңүз болот. Ошондой эле бул жакка да номериңизди калтырып койсоңуз болот. Сиз барлашасыз, Да, бул жакта бар болуш керек, демек биз барлашабыз. Рахмат. Образыңыз 5+, сонун экен 21-25 абонентинен келген. Чоң рахмат. Ошо плюс деген знак дала кечкирип болчу экен. Кызыл. Сизге жарашмак экен. Аптечка менен. Үйдөгү чоң аптечкамды ала келбей. Дагы мындай билдирүү бар. Анжел, доброй ночи. Что вы думаете относительно новых восходящих звезд? Кого отметите и над чем вы сейчас работаете? Улыбка, ваше сияние. Спасибо огромное. Без подписи. Он 4-90 менен аяктайт экен абонент. Спасибо огромное. Мен кыргызча жооп бере берейинби? Же сиз түшүнөт болушуңуз керек. Бүгүнкү чыгып жаткан биздин ушундай күчтүү жаштардын толкуну абдан кубандырат. Себеп дегенде бүгүнкү күндөгү жаштардын толкуну абдан күчтүү. Себеп дегенде бизди ушунчалык сыйлашып, Жакшынакай кечелерде отуруп калганда бардыгы биринен бири ашып ырдайт. Укмуш сонун ырдашат. Келечекте абдан көптү үмүттөндүргөн жаштар чыгып жатат. Ошол менен эле тең катарлыкта мен баса белгилеп айта турган менин ишеничим чоң. Ошол эле Style Mix группасына, ошол эле көптөгөн ырчы мырза айымдарды айтып кетемин. Бардыгын бир аз күтүп турсаңыздар, бардыгы чыгышат, жакшы ырларын камдашып. Ошондуктан мен бир гана ийгилик менен жакшы ырларды, жакшы хиттерди каалаймын. Ошол хиттердин бардыгы мына ошол Тумар радиосунда жаңырат деп ишенем. Сөз түрдө. Бизде болсо суроолор абдан көп. Алардын бири мындай дейт: 94-21 абонентине менин жооп берип коюн, Анжелика. Суроолорду узатсаңыз болот. Камданып туруп байланышка чыгыңыз. 51-01-81 буюрса, мүмкүн кийинки угарман сиз болуп каласыз. Ал эми биз болсо эфирдин этикасынан эч кайда алыстай албайбыз, кечиресиз. Кийинки мындай билдирүү келген. Анжелика же, сизге үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ар дайым жүзүңүздөн күлкү кетпесин жана жараткандын сүйүктүү пендеси болуңуз. 26-95 менен аяктан абоненттен келиптир. Чоң рахмат калуу тилектериңиздерге. Анжелика же, уйкуңуз келдиби дейт? 73-84 абоненти. Уйкубуз келбей эле, уйкубуз катуу качып кетип, бизди азыр күлкү каптап аткан учуру. Күлкү каптап атат. Анжелика жеке, сизге ийгилик каалаймын, ден соолук, узун өмүр. Ырдап бериңизчи алтындай болгон энелерге арналган ырыңызды дейт. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө. Программанын жүрүшүндө суранып калганыңызга мен абдан кубанычтамын. Буюрса программанын жүрүшүндө, Албетте. Анда эмесе биз азыр клип көрсөк кандай болот болду экен?
Жагымдуу клипти көрөлү. Андан соң оюнду улантабыз. Интеллектуалдык шоу программабызга кош келиңиз. 51-01-81. Сиз угуп жаткан радио Тумар, көрүп жаткан бул Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналы. Просто обними, любовь хранить. Боже, помоги нам без нее не дышать, не жить. Растопит лед лишь твоя душа. Я за тобой буду не спеша идти вперед, ускоряя шаг. Может, это ты? Моя судьба. Я так давно искал тебя. Может, это ты? Моя мечта. Я так давно тебя ждала. Ошибался, но любовь в сердце сохраняла ему путь, открывала дверцы. Он знал, рано или поздно он найдет ее. Путь будет звездным, фотографию в своем телефоне он хранил ее с песней на бэктоне. Верь в меня и в мои мечты. Он повторял, а может, это ты? Моя судьба. Я так давно искал тебя. Может, это ты? Моя мечта. Я так давно тебя ждала. Может, это ты? Моя судьба. Я так давно искал тебя. Может, это ты? Моя мечта. Я так давно тебя ждала. Может, это ты? Сиз күткөн Саратан түндөрү 2014 бир гана радиодо эмес, ТВда дагы. Атактуулардын интеллектуалдык таймашы. Түз эфирде Кыргызстандын жана Казакстандын жылдыздары сиз менен интеллектуалдык беттешке чыгышат. Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалында саат 23:00 ысык болот. Интеллектуалдык шоу программа алып жаткан учур. Эгерде бизди азыр Тумар радиосунда угуп жатсаңыз, анда бул Саратан түндөрү түнкү шоусу. Бизди түз эфирде Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналынан да көрсөңүз болот. Кош келиңиз. Бүгүн бизде конокто жакшынакай образды жаратып келген Анжелика бар. Медайым. Бүгүн мен медайым. Жакшынакай 4-3 эсебинде жеңишке жетип жатат. Эгерде угармандар, көрүүчүлөр сиздер эсепти оңдойм десеңиз, анда байланышка чыгыңыз. Номерибиз 51-01-81. Шаарыбыздын коду 0312. Угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсыз, кандайсыз? Бардыгы сонун, өзүңүз кандайсыз? Атыңыз? Жакшы, атым Айнура. Айнура, кош келиптирсиз. Көрүп атасызбы бизди Пирамидадан? Отамда көрүп атам, Анжелика сонун болгон келиптир. Жактыбы сизге образ? Аябай жакты. Чоң рахмат. Ошо мамаңардын тууган күнүн бизде кошуп кетейин деп аткам. Чоң рахмат. Анан жерде турганыбыз менен баламыз көрүп атат. Нурсултанды привет деп коюңузчу. Нурсултан?
Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, салам, қол бұлалап қойшы қана. Қол бұлы тазаталды. Азамат, чоң бала болып чоң ой. Адемесе ойынды баштадық. Мейлі, ұғытам. Бәлкім Нұрсұлтан дағы сізге жардам береді. Ұғытам. Эми сіз айым болгондуктан Нурсултанга күнделе сүт берет болуш керексиз, Ооба. Эми ошол элестетиңиз, 2 литр сүттү кантип биз 1 литрге батырышыбыз керек? Ойлонуңуз, Айнур эже. Башка банка жокпу? Жок, бизде бир эле банка бар, ал 1 эле литровый да, мындай. 2 литр сүттү биз ошол 1 литрге батырышыбыз керек. 1 литрлик банкага. 1 литрлик банкага 2 литр сүттү. Ооба, батырыш керек, ооба. Андан башка деле каражаттар бар. Болгону 1 литрлик гана банкабыз бар. Ушундай суроо беришкен да, бирок 3 литр болчу да. Ошону эстесем, кандай эле, ошол сүттү төгүп, анан төгүп. Жок, төкпөйсүз. Жок, 1 литрлик. Сиз деген аны мындай күнделе кылсаңыз болот. Жок, негизи сүт ичкен адам ал нерсени кылат эле болуш керек, Ооба, сөзсүз. Сиз Нурсултанчике ал нерсени кылмайынча бербейсиз сүттү деп айтып салдыңбы? Кандай да турайын да. Балким 1 литр жуулап баратат? Жок. 1 литрин куюп алабыз да, 1 литрин башка нерсе кылабыз да. Ушундай. Ошондо деген 1 литр куюп коебуз да. 1 литр болсо каша же биреме жасап берем. Биз ошондо мынакей элестетип көрсөңүз, 2 литр сүттү алабыз дагы, аны 1 литр кылышыбыз керек. Анда чыгыш керек да 1 литр. Ошондо убакыт бүттү, анан жооп кандай болуп калды? Ошондо сиз деген 2 литр сүттү алып туруп кайнатсаңыз, ал 1 литрге чейин азайып калат да. Буу менен аркылуу, буу менен чыгып кетет. Бушонка болуп. Баягы сууда кайнаганда азаят, бул ошол эле сүт дагы кайнай берип, азайып калат дагы, анан кийин 1 литр болгондо, анан 1 литрди сууга куюп коебуз да, баягы банкага. Ошондой. Түшүндүңүз да, Суу деле кылсак болот. Мисалы, мантышынса да манты койгондо деле суусу сол. Ооба да. Болгону кайнаттуу. Анда коюу сүт болуп калат. Коюу сүт болуп калат. Ошондо мындай топлёное молоко деп коет. Ошондой. Ооба, жаңы салып келген 2 литр сүттү кайнатыш керек болчу, аягына чейин анан 1 литр болуп калмак. Түшүнүктүү эле болду да, сизге? Азаматсыз. Азыр деген сүттү алып туруп кайнатып көрөбүз сенде үйдөн. Ар дайым кайнатылган сүт ичиңиздер. Себеп дегенде кайнатылган сүт. Ооба. Андан кийин ошондо азыр Айнур эжекебиз бизге туура жоопту берди. Бере албай калды. Бере албай калгандыгына байланыштуу кол чабуулар Анжеликага болду. А сизге болсо чоң рахмат айт. Чоң рахмат. Нурсултанчике салам. Дагы бир жолу. Кийинки угарманыбызды кабыл алууга даярбыз. Көрүүчү болсо дагы кош келиңиз 51 01 81. Угарманыбыз көрүүчүбүз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Кош келтирсиз. Мен ойносом болобу? Ооба, болот. Атыңыз ким? Биз сиз менен ойнойбуз. Азамат, кош келтирсиз. Анжелика менен оюнга даяр болсоңуз, анда суроосун берсин. Мен сизге жөнөкөй эле суроо берейин. Алфавитте канча тамга бар? Алфавитте канча тамга бар? Кыргыздык болсо. Сал туура эмес жооп болуп атат. Азамат, ойлонуп көрүңүз. Бул кандай десем, логикалык суроо. Демек, алфавитте канча тамга бар? 35. Логика болсо, анда бир тамганы алып кош. Алфавитте канча тамга бар? Алфавит деген сөздү? Алфавитте канча тамга бар? Алфавитте канча тамга бар? 7. Азаматсыз. Куттуктайбыз. Кечке утуп бергенде уят ки. Ооба, сиз бересиз. Чийки жебет, бышкандан кийин ыргытып жейт. Чийки жебейт экен, бышкандан кийин ыргытып жейт экен. Аны жейтпи өзү? Кандай? Аны жейбизби? Жок, айтып атпайм мен ошо. Чийки жебейт, бышкандан кийин ыргытып жейт. Чийкисине дагы жебейбиз, бышкандан кийин дагы жебейбиз. Убактыңыз кетти, Анжелика, ойлонуңуз. Чийки жебейт экенбиз, бышса ыргытып жейт экенбиз. Ал эмне болду экен? Мисалы, мен дарбызды бышырып көргөн эмесмин. Бирок ал бышкан учурда. Бериңизчи. Бышат. Жардам берип коюңузчу. Бул кошулат бул нерсе. Тамакка кошулат экен. Чийки жебейбиз, бышкандан кийин ыргытып жөрөбүз. Лавровый лист. Молодец. Кеттим ба?
Ооба, рахмат. Тамакты туз элестеттим, калемпирдин лавровый листи. Кошо турган дегенде, дароо. Анда эмесе Азамат трубканы койбой туруңуз, азыр сизге Анжелика чечүүчү суроону берсин. Мына ал суроодон кийин анан ким жеңишке жетет аны байкайбыз. Башында эле ойлоп койбоптур.